Салам достор, Эхо Буру баракчасына кош келиңиздер. Алдыда каналдын кандай максатта ачылганын дегеле кененирээк маалымат аласыздар. Андыктан эч кайда албаңыз. Бул Атым Бурулча, бул баракчаны баштагандан максат билим алмашуу, студенттик жашоону чагылдыруу. Эгерде сизге кызык болгон болсо, каттаганды унутпаңыз. Алгач эле достор, Астанадагы жашоо жөнүндө айтып кетсем, биз бул жака кантип келип калдык, кайсы университетте окуйм, ал эми Кыргызстандагы окуу жайыбыз кайсы, кененирээк алдыда сөз болмокчу. Университетинен келгенмин. Келгенмин болбойт, келгенбиз болот. Өлкөбүздүн өлкөбүздүн экинчи борбор шаары болгон Ош шаарындагы Ош мамлекеттик университетинен келгенбиз. 2022 жылы ректорубуз Кожобеков Кудайберди агайыбыздын демилгеси астында Астана шаарында жайгашкан ЕНУ, башкача айтканда ЕНУ Евразия улуттук университетине эки университеттин ортосунда биргеликте кош дипломаттуу программа иштелип чыккан. Ошол программанын алгачкы студенттери бизбиз. Ооба достор, ошентип Астанага келип калдык. Келгенибизге 1 жыл болду. Негизи бул блокту жайындасы келгенде күздөн баштап эле баштайын деген, бирок анда социофобия болуп, бир аз коркуп деген сыяктуу ошондой факторлордун негизинде баштаган эмесмин. Эми азыр болсо экзамендин баарын тапшырып, дал ушундай блокту баштап жаткан чагыбыз. Алдыда достор кызыктуу маалыматтар жана пайдалуу кеңештер, айтор окуган китептерибиз жөнүндө, алган билимибиз жөнүндө билишмекчүбүз. Андыктан баракчага каттаганды унутпаңыз. Дагы эмне? Ооба, достор, эми бүгүн алгачкы эле видеобуз. Ошол баягындай сөз бар эмеспи? Эгерде кимде-ким студент болуп жүрүп, студенттер үйүндө жашабаса, анда студент болобуздар деп коет го. Алгач эле бүгүн жашаган жатаканабызды көргөзөбүз, студенттер үйүнүн. Андыктан эч кайда алыстабаңыздар. Салам достор, биз жогоруда айткандай эле азыр мурун тургунчубуз. Анда кеттик. Киргенде дароо эле ушундай эки эшикти көрүүгө болот достор. Ашкана жана ажыркана. Киргиле алгач ашкана менен тааныштырайын. Биринки бул жака киргенде эле өзүңүздөр көргөндөй бери баардык ыңгайлар караштырылган. Сөзсүз түрдө албетте думбочкалар, мындай кир жуучу машина иштейт. Газ плита. Бул жака атайын азык түлүктөрдү да салып койсок болот. Анан муздаткыч. Студенттердин муздаткычында эмне болушу мүмкүн? Азыркы студенттер байбыз достор. Мурункудай бош эмес ичи. Ичинде өзүңүздөр көргөндөй мындай толоо, нандар. Ал эми бул жактан болсо достор, шаардын кооздугун суктанып кароого атайын үй чөнтөктөр да каралган. Үй чөнтөк балконго. Ал эми келиңиздер дагы бөлмөлөрдү көргөзөбүз. Ар бир бөлмөдө 3төн кыз жашайбыз. 2 бөлмө бар. Квартира сыяктуу достор. Квартира сыяктуу. Окей. Жака киргенде эле көрүүгө болот. Окей. Ар бир үйдү азыр көргөзүп беребиз достор. Бул жака киргенде эле мындай атайын өзүбүзгө ыңгайлаштырып, дал ушундай кылып столду кооздоп алганбыз достор. Бул жакта китептер азыр дагы бир канча тааныштырып беребиз. Ал эми бул болсо дал ушундай кутуча. Кийинки Кыргызстандан келе турган студенттерге ушундай кутуча жасаганбыз. Сен үчүн деген сыяктуу. Жалпы эле Кыргызстандан келген студенттер бардык кеңештерин, насааттарын, мотивациясын, жүрөктөн чыккан сөздөрүн дал ушул кутучага таштап кеткен достор. Эгерде сиз дагы балким ушул келе жаткан сентябрь айында келе турган болсоңуз, дал ушул кутучаны welcome центрден ачып алып окусаңыз болот. Ичинде эмнелер жазылганы кызык болсо. Ал эми бул жактан достор дал ушундай vibe, дал ушундай видти көрүүгө болот. Дал ушундай көрүнүш. Шаардын кооздугун суктанып карап отурабыз. Ал жакта турат го. Көп болупчу. Ошол биздин университет. Буюрса универге дагы саякат жасайбыз достор. Андыктан баракчага катталганды унутпаңыз. Сиз кайсыл окуу жайда окуйсуз? Кайсыл окуу жайда окуп бүтүргөнсүз? Комментарийга калтырып кетиңиз. Эгерде видео пайдалуу болгон болсо, сактаганды, бөлүшкөндү, анан дагы катталганды унутпаңыз достор. Эмки бирөөдө амандашканча, сак саламатта туруңуз.